Ассаламу алейкум. Амансыздарбы ардактуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, Ош шаарынын тургундары кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынан, тактап айтканда баардыгыңыздар билген Таатан соода борборунун капталындагы Датка Грант курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдүн 6-кабатынан сатыла турган бир бөлмөлүү батир боюнча сөз кылмакчыбыз. Эгерде кимде ким дал ушундай бир бөлмөлүү батир издеп жаткан болсо, панорамный видте караңыздар. Ой, жашаган сайын жашарасын го чиркиндикке. Дал ушундай батир издегендер болсо, кунт коюп, кулак төшөп, бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Буюрса, азыр эми дубалдары туруу алдында турат. Буюрса, кийинки жылы ремонтко тапшырылат. Келип, өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып, жыргап, ширин жашооңуздарды баштасаңыздар болот, урматтуу достор. Эми кайсыл жерде жайгашкандыгын сиздерге айтып өтөйүн. Бул жерде мына тепкич аркылуу дагы чыксаңыздар болот. Лифттин орду каралган. Андан чыгып эле солго бурулсаңыздар, дал ушул бурчтагы 55 метр квадраттуу болгон батир өз кардарын буюрса күтүүдө. Көрдүңүздөрбү? Күн батыш тарапты карап турган тарабында. Күндүн батканын, закатты ушул жерден тамаша кылып, жыргап жашооңуздарды улантасыздар да. Эми жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун айтайын. Андан кийин сөзүмдү ушул жерден баштайын дагы. Учурда мен Ош шаарындагы Аскар Шакиров көчөсүнүн боюнда турам. Бул жол Таатан соода борборунун капталында. Анын бет маңдайында болсо Макском жаңы соода борбору, кийин эле мына Эмаком курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үй, анын жанында поликлиника. Бет маңдай Дархан мончосу орун алган. Дал ушул мончонун капталындагы ушул жол аркылуу түз ичкери кирип бара турган болсоңуздар, жанагы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн өзүнө барабыз. Жүрүңүздөр, ошол жерден маалымат берели. Келдиңиздер, урматтуу достор. Дал ушул кычык жол менен бери кирип келсеңиздер, курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдү көрөсүздөр. Негизи бул 9 кабаттан турат, ошонун 6-кабатындабыз. Ошентсе дагы сиздерге эми дубалдары кайсыл жерде турат, кантип бөлүнөт, сиздерге түшүнүктүү кылып айтып берели. Баасын башында кыжалат кылбай айтып өтөйүнбү? Баасы накталай болсо $37,000. Ал эми вариант болсо бир аз өзгөрүлөт. Анткени жылы жаңы автоунааларга ээси алмаштыруу жолдорундагы айтып өткөн бизге. Анда баасы бир аз өзгөрүп калат. Ал жагын эми өзүңүздөр билесиздер. Лифттен чыгып эле сол тарапка бурулганда ушул биринчи эшик буюрса сиздердики болуп калат. Ушул жерден кирет экенсиздер. Киргенде бул жерде кладовка же болсо душ туалет ушул жерде болот, же сол тарапта болот экен. Андан бул тарабы ортодон бөлүнүп, бул жагы ашкана болот, бул жагы зал, конок бөлмөсү болот. И плюс балкону менен, урматтуу достор. Андыктан жалпы 55 метр квадрат, бир аз кеми болот сүйлөшүү жолдору, каралат бааларында $680 метр квадратын эсептегенде. Жалпылап айтканда, буюрса $37,000 кичине кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Ырымына түшүрүп берет достор. Андыктан чамдаңыздар. Азыр эми мына монолит куюу иштери жүрүп жатат. 7-кабатка келди. Дагы 2 кабат куйгандан кийин кирпичтерин ура баштайт. Ошону менен кийинки жылы буюрса ремонтко тапшырылат. Аз гана саз гана кошуналарыңыздар болот. Тыпыйган ушу бир блоктуу үйдө жашай бересиздер. Бул жагында болсо сос объектилерге келе турган болсок, Эмаком курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдүн капталында Макском деп 4 кабаттуу бизнес имарат түшкөн. Ал дагы дүркүрөп иштерин улантып жатат. Жаныңыздарда мына ушул көп кабаттуу үйдүн артында эле Дархан банясы бар, тойканасы бар достор. Жанагы кайсы эле? Азыр кичине казына болуш керек. Казына Грант рестораны бар. Бул жакта болсо Таатан соода борборлору бар. Эс алуучу жайлар бар бул жерлерде. Дархан аш борбору. Бул жактан чыксаң Ак Бура. Мечит, мектеп, балдар бакчасына жакын. Андыктан эч кыжалат болбой келе бериңиздер. Эсин номер экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Азыркы учурда доверенностьтун негизинде сиздерге өткөрүлүп берилет. Буюрса бир жылдан кийин, ровно 2025 жылдын сентябрь айында ачкычтар колуңуздарга тийип, буюрса ремонтко тапшырылат. Ишти кыла бересиздер. Биринчи үйдүн ээси сиз болуп каласыз. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Игилик содаңыздарды берсин.